Урматтуу айымдар, жаңы мастер-класс. Дагы деле ушу кардиган, бирок кардигандын башкача тигилгени, башкача ушу куйулганы, башкача боелгону, ошонун баарын көргөзүп, жаңы мастер-класс чыгарып атабыз. Саламатпы Нурежи. Кардиганыңыз аябай жакты. Бир көргөндө көзгө мындай башкача бир мындай 3D болуп сыртка чыгып, сонун көрүнөт экен да. Буну кандай кылып жасадыңыз? Эми башында мен сага раскладкадан айтайын. Биринчи мен раскладкасын экспериментально башкача раскладка кылып, улам эле мындай салып бербей, каттама кылып туруп раскладкасына салдым дагы, анан ашыгыраак, атайлай эле ашыгыраак, шаблондон ашыгыраак чыгардым дагы. И ошондо бунун баары деген мындайнын биякта кыркылды, биягы кыркылды, тиягы кыркылды, анан ушу асаткалар кылгандай анан кайра эле капка салып эле муну жок кылганча ойлоп туруп анан кийин ушундай. Бул негизи декор деп коет. Прорезной декор деп коет. Орусча прорезной декор деп коет. А прорезной декорду мен башкача кылдым да, бул мен нашивной кылдым, тиктим. Ошондо могу бүт кезиктерин баарын кезип, анан тиктим да, тигип, анан тиккенден кийин бул жактан бөлүш керек да. Бөлгөндөн кийин мен башкача боегун салдым. Анан шприц менен эле боекто эме турган, муну өзүнчө боеп алдым дагы, өңүн мындай кочкулураак кылдым да. Анан кийин бу жерде маргелланский шок салынды, биякта муну прорезной декору өзү негизи моундай бирке эме берет экен. Моундай бирке жыртык кылып эмесин, фактурасын жашнакалып көргөзөт экен. Баягы тегиз куюлган кийели, бирке жыртыгы барын кийели, башкача декору менен кийели кийимдерди үйрөнөлү, анан раскладкасын башкача кылалы. Эми ошо бул прорезной декор деп коет. Анан эми көбүнчө жанагы кезиктерди кантип иштеткенди көргөзүп, анан кантип боегонду көргөздүм. Мындай көргөндө өзү жашнакалып көрүнүп атат, Ооба, бир көргөндө аябай мындай көзгө жакшы көрүнөт экен да. Ошо могу декор деп айтып атпайсызбы? Ошонун ар бирин өзүнчө боеп алдыңыз да, Декорду биринчи тиктим. Биринчи кыркып алып, сүрөтүн салдым, тиктим. Жармаштырып, ооба, ийне менен эле тигип койдум көктөп. Андан кийин бул кургактын үстүнө эле шприц менен боегон куйдум. Ошондо бөлүнөт экен да, жашнакалып бөлүнүп эмесин. Эми ошо шприц менен, мисалы мен фиолетовый кочкул сия эмени алдым да, өңдү. А башка дагы, мисалы, бул жалбырагын сия кылып, бул жалбырагын кызыл кылып, бул жалбырагын сары кылып дагы иштесе болот экен. Абдан сонун сүрөт түшөт. Бири-бирине бул куюлбайт экен да, бири-бирине боего. Мага эмне жакты? Бул техникада бул боего бул жака өтпөйт экен да, бири-бирине. Мисалы, ар кайсы түстөгү боектор бири-бирине кошулбайт экен. Ошонусу мага аябай жакты. Анан кайра эле бунун баарын сууга салып жуудум да, боего чыгабы, эметеби десем, жок. Уксусту көбүрөөк салып койгом. И сразу сиңип, сонун сиңип, анан эметти. Анан мунун дагы өзүнүн боегон өзүнчө боекту дагы закреплять этиш керек да, бекемдеш керек. Ошо бекемдеген техникасын да башкача кылып көргөздүм. Ошондо ушул жердеги декор болуп, ар бири өзүнчө кетип аткан эмеңиздин баардык техникаларын баардыгын, эч бир сырын баардыгын көрсөтүп бердиңиз, бул видеого? Ооба, бекер сабак. Бүт эчтемкесин баягы бекитпей, эметпей, ачык эле. Менде бирдемке болбосо мен ачык эле айтам. Урматтуу айымдар, мындай кылбагыла, бул болбойт экен деп ачык эле айтам. Таза болбосо мастер-классты чыгарбаймын. Анан бунун өзүнүн көрүнүшү да, кийгенде дагы жылуулугу да, анан бышканда, муну мен 2 серия бышырдым. Бир сериясы пакеттин ичине, могу боекторду бекемдеш үчүн. А экинчи сериясын болсо, баягы мынулардын баары өңү келишпей калды да, бул менен бунун өңү келишпей калгандан кийин экөөнүн бир өң кылыш керек болду дагы. Буга мен азыраак боек салдым дагы, кайра ызык сууга кайнаттым. Бышырдым. Эми бул 2 серия бышкан жүн абдан жакшы, жумшактыгын көрүңүзбү? Сонун, аябай сонун. Анан дагы бир эмеси бар, Гүлмай. Бунун негизи бул жагында ич жагы. Ич жагы аябай сонун. Ооба. Муну эми оодарып туруп, мындай да кийсе болот. Бул эмеси мындай бияктарын баарын тигип, жашнакалып, мына жерлерин баарын кооздоп, эми ким кааласа бирге ичинен жакшы бир тесемочка тигип койсо болот. Жазап
ушундай мастер классты урматтуу айымдар жасасаңыздар, ушундай эме менен жасасаңыздар, ичинде двойной кылам десеңиздер, анда но жерге жашынакай тесемочка тип болула. Мен көрөм, если магазинде жакшы тесемка өңү келишкен болсо, мен да тип коеюн деп атам. Анан топчулары мындай илгичтери бар. Мунун баарын магазинде сатып алса болду. Таза аябай торжественный кылам десеңиздер, бүт мындай мончок кылып койсо болот экен. Мончок менен эринбей, мончок менен кылып койсо болот. Анда таза тимеле өтө сонун болот да, сонун болот. Кеттик анда бул мастер классты баштайлыкы. Баштайлы, ооба, мастер классты баштап, урматтуу айымдар, биз мастер классты баштайбыз, бизге кошулуңуздар, көрүңүздөр, бүт көргөзүп, боёгуна чейин, кырканына чейин, бүт эметкенине чейин, раскладкага чейин бүт көргөзүп, сиздерге ушул мастер классты тартуулап, биз менен бирге болуңуздар, бизге подписка кылыңыздар. Урматтуу айымдар, эми бул кардиганды мен мурда айтчырам го, раскладка эмеден шаблондон башталат, ар бир жумуш мастер класстардын баары шаблондон башталат деп. Эми азыр шаблон жөнүндө сөз кылбайбыз. Биринчи биз жөнүн биз эмени раскладканын жөнүн башкача, өзгөчө кылабыз. Ошон үчүн мен азыр эмнени даярдап койдум. Мына көрдүңүздөрбү, моундай ушундай мен каттамалар жасап койдум. Бул каттаманын ичинде эмне бар? Ушундай эмеге, шаблондун жарымына мен биринчи жүндү салдым. Үстүнө раскладка жөнүндө мындай узундан эле салып бердим да. Кандай жүн болбосун, гребенная лента болсо гребенная лента, кардачоз болсо кардачоз. Өзүңөрдүн үйүңөрдөгү малыңардын жүнү болсо мериносный, ошону тытып туруп анан тегиз салынат. Тегиз салгандан кийин мен мондай боз өңдүү вискозаны салдым. Кайра жүндүн үстүнө вискоза салдым. Кайра жүндү салдым. Жука кылып туруп, өтө калың эмес. Эмени кайра жүн салдым. Кайра жүндүн үстүнө мен маргеланский шелк салдым. Маргеланский шелктун үстүнө кайра жүн салдым. Жүндүн үстүнө кайра вискоза салдым. Башка өңдү. Боз өңдү. Андан кийин бирке мындай розовый эме вискозады аралаштырдым. Кайра вискозанын үстүнө жүн салдым, кайра үстүнө маргеланский шелк салдым. Кайра маргеланский шелктун үстүнө жүн салдым. Жүндүн үстүнө эмени салдым, вискозаны салдым. Маргеланский шелкту ашыгынан эме биринчи слойунда ашыгынан салгам да. Анан кайра ошол ашыгы биякта турат. И мындайынан каттамадай кылып оройсуңар. Каттамадай кылып ороп, ноондай кылып дайындап коесуздар. Мына мен эми муну акырын мынтип жылдырып бияка сиздерге көргөзөйүн. Анан эми муну дагы нары жылдырып коеюн. Мынакей. Ушинтип, бул эми уже жана каттаманы, мына карасаңыздар, мына каттама. Мындайынан көргөзүп коеюн. Бир жагын кескем да. Мына моундай болот. Андан кийин муну биз мындай кылабыз. Алабыз. Акырын. Эми бир сантиметр, бир канча 5 сантиметр көп болотпу? 4-5 сантиметр. Ну, 3-4 дейличи. Мынтип кезебиз. Акырын кайчыны салып эле, бул мындай чоң көрүнгөнү менен бул жөн эле борпоң болуп турат. Так, астын азыр эметейин, шашпай. Колдоруңуздарды абайлап, асты жактагы колдорду абайлаш керек. Кайчы менен мынтип кезип алдым. Мынакей. Бул каттаманы мындай коюп коебуз. Эми мен булардын баарын отдельно столго коем да, но улам раскладка кылып атканда эме кыламын. Эми эжекелер мынакей. Мына. Көрүңүздөрбү? Кезилгенде ушундай каттама. Эми муну акырын, мындайынан акырын чоёбуз. Мындайынан чоёбуз. Мындайынан жаткырабыз. Ортосу да гүл болуп, жашнакай болуп эметилет. Чоёбуз. Өзүнчө сүрөттү бир башкача болуп түшөт да, эми бир
эми увалка болгондон кийин сонун эле. Эми ошо мына А4 2 кагазды көрдүңүздөрбү? Ушуга эметип анан кийин буну акырын алып туруп, анан бул раскладканын жанына акырын мындайынан коюп туруп, анан акырын мынтип кошуп коет. И ушинтип ушу эме рулетти эме каттаманы кезип ушундайынан бүт коюп, мында. Ушундайынан коюп, мындай болуп түшүп атпайбы, спираль болуп. Эми готовый изделияда бул тим эле сонун сүрөт берет. Аябай вискозасы да тармал болот, анан жүн да кирет. Бунун ичинде дагы маргеланский шелк. Бул өзүнчө бир мындай жылтырап сонун кылып эметет. Акырын алып эле мындайынан түшүрөсүздөр. Карасаңыздар, мындайынан эле акырын мынтип түшүрүп коесуздар. Мына түштү. Кагазга эле кылып алгыла болду. Эми ушинтип раскладкаларды кое бересиздер. Бири-бирине жакындатып элечи, мындайынан жакындатып эле коюп. Анан бул мен азыр каттама жөнүндө эле айтып атам. Мен азыр муну аккуратно алам дагы, буларды да нары столго коюп, мунун үстүнө мен маргеланский шелк саламын. Маргеланский шелк жок болсо, мынагу шаблондун үстүнө марля төшөгүлө. Марляны жууп эле төшөп койгула. Анан ошо марлянын үстүнө башка столго, буларды башка столго коюп алып кезип эле ошо жерден мына кагазга эле оңдоп, ошо кагаз сиздерге эме болсун да, мындай шаблон болсун. Анткени ушудан ашырбагыла да, мына жеринен ашырбагыла. Ашырбай эле ошондо бунун могу жүндүн эмеси калыңдыгы тура келет. Мен берге дагы пряжаны кезип, мондай кылып кезип аралаштырып койгом. Пряжаны делечи, эми мыкты пряжаны, кымбат пряжа алдым. Королевский махерди алдым, анан кийин Alize 800 жукасын алып туруп, анан Alize Real 40 3 түр жүн алып, Alize 800 тон 2 түр, Alize Real 41 түр и Королевский махерди алдым. Махердин дагы бул жүндөрдүн дагы фактурасы сонун бул көрүнөт. Анан бунун баарын мындайынан бүт кошобуз, мындайынан коебуз. Мен маргеланский шелктун үстүнө төшөйм. Сиздер болсо марляга төшө бергиле. Эми ич жагына, кардиганын ич жагына марля сонун эле көрүнөт, абдан сонун. Эми бунун жүндөрү мындайынан тургандан кийин кылдары кестик да, наркы жагына дагы уруп, эми сүрөтү да жашнакай болуп эметет. А маргеланский шелктун наркы бетинде многу гүлдүн сүрөтү чыгат. Аябай сонун болуп түшөт. Мен азыр сиздерге ушунун баарын түшүндүргөн себебим, эме оңой эле да, бул эми мындай айтканда оңой эле. Бүт жашнакай алып туруп эле мындайынан эле жаясыздар дагы жүндөрдү, анан үстүнө жүн, эми маргеланский шелк, вискоза, кайра жүн, кайра үстүнө вискоза, 2-3 түр вискозаны салсаңыздар болот. Мен 2 эле түр салдым. Өтө көп эметпейин депчи. Болсо өңдүү болсун, жүн менен аралашкандан кийин бунун эмеси өңү жашнакай болуп чыгат. Анан бир аз эле мындай розовый вискозадан кошуп койдум. Бир аз эле мына берде эми мындай бир өзгөчө бир фактура болсун деп, анан кийин многу жипти кошуп койдум. Эми ошо раскладка кылып атканда жипти берине эле коштум. Жипти ушу жерине эле, бияка эметкен жокмун. Ошондо мына жерде эле жүрү, көрдүңүздөрбү? А розовый вискозаны болсо өйдөрөк жагына салдым. Ошо мен анан мындайынан бурайсыздар да, мындайынан бурап, мынтип бурап, мынакей сиздерге каттама. Анан мындайынан кыркылат. Кыркылып эле кагаздын үстүнө кое бересиздер. Эми бул раскладкасы батталып, кооз да болот, аябай кооз да болот. И калыңдыгы дагы регулировка, бир жери калыңыраак, бир жери жукараак, анан фактурасы дагы аябай кооз болуп көрүнөт да. Эми мен бунун үстүнө азыр эмени салайын, маргеланский шелкти салайын. Анан кийин маргеланский шелктун үстүн сулап туруп, анан ушинтип эмелерин баарын коюп чыгамын. Ошондо маргеланский шелкту салып, многуларды бир сыра койгондон кийин да бир сыра көргөзүп берем сиздерге. Урматтуу айымдар, эми раскладкасын мен бир жаарын бүтүрдүм. Бир жаарын бүтүрүп, азыр сиздерге көргөзүп берейин деп атам. Бүт мындайынан кезип, жана каттаманы кезип, бүт раскладка кылдым. Эми болсо суу себемин.
эме брызгалка менен үстүнө эмени жаппайм. Анткени мага сүрөтү бузулуп калбасын деп атам да. Бир сыра мен суу менен ондай брызгалка менен деп басып алам, анан сетканы эметемин, жабамын. Өзгөчө мынау шелк, ушулардын баарын. Бунун ичине мен суу куйдум, самын суу куйдум. И азыр ошону мага сүрөтү, ошо вискозалары, маргеланский жибек, маргеландын жибеги бүт жакшынакай көрүнүш керек да. Шаблондун астына мен маргеланский маргеландын эмесин жибегин төшөдүм, метраж кылып. Төшөп, анан үстүнө мына раскладканы үстүнө кылдым. Ушинтип эле мен азыр сулай бир сыра үстүн. Өтө былчылдатып суу кылбай, анан кийин сетканы базамын. Сетканы үстүнө жаап, анан кийин самын суу менен дагы жакшынакай кылып туруп эметип, наркы жагын ушундай эле раскладкасын ушундай эле кыла беремин. Мен башында көргөздүм го, каттаманы кантип кестим. Каттаманы кезип эле кагазга менен оңдоп, анан могу эмелерин, вискозаларын чыгарыш керекпиз да. Берден бүт түздөп вискозаларын, маргеландын өзүнүн жибегин чыгарганга аракет кылыңыздар. Жүнү андан көрө ичинде болсун. Бизге мынтип, мисалы мынтип маргелан вискоза мынтип бекинип калса, жүндү нары кыймылдатып, вискозасын көргөзүп коюш керек да. Мен муну сулагандан кийин азыр дагы вилка менен бир сыра бүт ачып чыгамын. Өтө жыртык кылбай ачкыла, бүт толук тегиз жабылсын. Мына ушинтип раскладкасы бүттү. Бир жагы, экинчи жагын анан оодарып, муну самындап, оодарып, наркы жагына дагы маргеландын жибегин салып, төшөп, анан ушинтип эле жанагы даярдап койгон каттаманы кезип, кагазга салып, түздөп, анан кагаз менен акырын мындай бири-бирине кошуп, анан ушундай бир башкача, өзгөчө бир мындай сүрөт эметебиз. Вискозасы, пряжасы, анан кийин маргеландын өзүнүн жибеги, жүн, бүт аралашып, анан сүрөтү бир башкача болуп түшөт да. Абдан сонун болуп түшөт. Иштей берели анда эжекелер. Мен муну сулап, наркы жагына раскладка кылайын. Мынакей, эжекелер. Мен полный раскладкасын кылып, анан кийин уже и увалкасын дагы бир сырасын жасап койдум. Ушундай раскладкасы ушундай болду. Жанагындай каттама. Ушинтип ушундай өңдүү, ушундай сүрөттүү берет экен да. Андан эми мунун киргенден кийин дагы көрөбүз кандай сүрөт берет. Азырынча мага в принципе жагып атат. Бул эми кардиган болот. Астында болсо эмеси бар. Маргеланский эмеси жибек да, маргеландын жибеги бар. Мынакей мен бир сыра увалка кылдым. Өңү ушундай болду да. Анан жуугандайын дагы көрөбүз. Да, увалка болгондон кийин дагы көрөбүз кандай болот экен. Кардиган мен азыр уже раскладкасын карасам, бул өтө жука болбойт, калыңыраак эле болот экен. Мен уже мындай байкасам, калың эле болот окшойт. Анан азыр мынакей көрүнүшү ушундай эжекелер. Менин оюмча необычный да. Анан эми муну жуугандан кийин дагы көрөбүз. Мен азыр оодарамын, анан иш жабын увалка кыламын. Урматтуу айымдар, мен мындай кылдым. Увалка кылдым. Полотнону увалка кылып, анан мага мындай эмеси кургагандан кийин өңү жаккан жок да. Эми кылса болот экен ошондой болгону, мага эмнеси жакпай калды. Вискозаны жүн мындай эмес болот экен да. Вискозанын жылтыраганы вообще көрүнгөн жок. Анан мен эмне кылдым? Мен муну уже бычып койдум. Мурдагы кардигандарды кандай бычкандай кылып, анан бычкан жөнүндө мен анан кийин айтып берем. Азырынча пока эмне себептен мен бычып эметтим, мен кургатып, бычып, бүт полотносун дайындап койдум.
Анан кийин ошо кыркылган обрезкалардан мен моундай эмелерди кезип, анан тигип, жип менен тигип, ар бир оймо чиймелерди тиктим да, мына могу көрүнөт го бу жерде. Ушундай кылып тигип баарын эметтим да, анан кийин азыр ошол үстүнөн мен могундай мына сия өңдүү, фиолетовый өңдүү красканы кайнатып и эме кылдым. Уксус коштум. 1 литр сууга жарым пачка Викторияны красканы коштум дагы, анан 2 кашык, чоң кашык уксус кошуп туруп кайнатып, анан ушинтип бай емкостька куюп, эми болсо мына шприц менен мыналардын баары тигилген. Мына эме кезиктерди, обрезкаларды. Эми мен ушинтип боеп атам. Бул ушинтип красканы эметем. Бул жагына краска кою түшөт. Эмеси баары бир эме анча-мынча суусу биягына өтөт. Анан өңү да бул жакта бул эменин боектун өңү өтөт да. Муну эми азыр мен экспериментальный кылып эметип атам, бирок жаман болбойт болуш керек. Ийне менен көктөп тигип койдум ар бир обрезкасын. Анан кийин монтип уже тигилген обрезкалардын баардыгын шприц менен азыр боеп атам. Боеп, буга краска эми кою түшүп атат да азырчы. Кою түшүп атат. Бул баары бир бөлүнөт эми. Основной полотнодон бул өңү бөлүнүп башкача болот. Көрүңүздөрбү? Мындай бөлүнүп, бул жагы эми эмеси өңү башкача мындай ачыгыраак болот. Муну азыр эми ушинтип отуруп мен бүт краскаларды краскалайм. Красканы алып туруп краскалайм. Шприц менен мынтип куя берем. Мындай кылып. Анан кийин ушинтип бүт могу тигилген обрезкалардын баарын ушинтип боейм дагы. Анан кийин буну азыр еще бул мындай могулардын баары ным болуп тур да. Бунун үстүнө дагы эмени салам, клеенканы, анан оройм. Ороп туруп, орогондон кийин муну мен дагы эмеге кастрюлга суу куям. Булардын баарын пакетке жашнакка алып туруп салам. Анан ошол пакет боюнча суу өтпөйт да пакеттен. Анан ошо суу боюнча мен муну кайнатамын. Могул краскалары сиңсин. Аябай жакшы. Мага мына могу жери эле кочкул сия болуш керек. Ушулардын баары сиңип, анан муну чыгарып туруп, кургатып туруп, анан кургагандан кийин жеңин бүтүрөм. Мына жеңин раскладка кылып койдум. Жеңин мен увалка кылып, бүтүрүп, анан бычып, булардын баарын кошуп, анан кошкондон кийин мен муну ызык сууга жуамын. Ошо ызык сууга жууганда мыналардын боектору чыгат. Да, анан могу жактарын баарын бир сыйра боеп коет. Өтө мындай кочкул болбойт, бирок боелуп калат. Но основасы боелуп, анан могусу баягы бир жерде боегу көбүрөөк, бир жерде азыраак, анан буну гүлү чыгат да, жашнак кылып. Эми мен азыр ошону кылып берейин, анан по ходу сиздерге бүт түшүндүрүп бере берем. Урматтуу айымдар, мен бүт шприц менен мыналардын баарын боеп белгилеп койдум. Эми мунун краскасын негизи эме ызык сууга кайнатыш керек да. Кандай кылабыз? Азыр биз алабыз. Мындайынан пакет менен жабабыз. Бул жакта пакет менен мынтип жабып, анан бул жагынан полный мынтип оройбуз. Мынтип ороп туруп, болду. Кара пакеттер бар, мондай пакеттер бар. Ошонун ичине салабыз.
алып биягын жабыш керек. Анан мен чоң кастрюль бар менде, жүндөрдү боёгон, ошонун ичине салам дагы кайнатамын. Ызыгы, буунун ызыгы буга өтүп, анан неме этет да, немени красканы бойойт. Болду, ошол эле, ушундай эле кыла беребиз. Урматтуу айымдар, мынакей боеп, кастрюльдан алып чыктым дагы, пакеттен чыгарып, сиздерге көргөзүп коеюн деп атам. Боёгун көрдүңүздөрбү, кандай сонун боелду. Буну дагы өзүнүн основной фонун бул менен кошо дагы андай аябай ачык сыя боейбуз. Буну азырынча мен мындайынан коюп коеюн, просто мен сиздерге көргөзүп коеюн дедим да. Эми болсо бул мына жеңин булардын өңдөрүн көрдүңүздөрбү, окшошпой жатыр. Жеңин да окшоштурамын. Ошол бул жагын боегондо, бул жагын да кошо боеймун. Ошондо фонун бир кылып туруп, анан мына гүлдөрү өзүнчө бөлүнөт. Раскладкасын жанагындай эле каттама кылдым. Анан кийин баягы эмесин, увалкасын кылып койдум. Эми шаблондон эле чыгарыш керек, мынтип шаблондон чыгарып, анан ич жагындагы жибегин киргизиш керекмин. Болду. Эми мен бул жеңин мен бүтүрсөм, анан экөөнүн бир сыйра боесом, өңдөрүн окшоштуруп, могу жери өңүм, могу жери менен экөө окшош болуш керек. Андан кийин кошуп, эми бери мындайынан бычам, түшүнүктүү эле. Анан мындайынан кыйгачынан мындайынан бычып, анан бул эмесине мурунку эле кардигандар, жанагы Илбирстин кардиганын эле кандай бычсам, муну деле ошондой бычып атам. Болгону берин эме башкача кылып койдум да, бирки асты жагын. Болду. Окшош эле. Эми бунун баарын мен азыр могусун увалка кылам, андан кийин боейм, андан кийин кошом, анан көргөзөм. Дагы Кудай буйрса ошондо сиздерге дагы бир көргөзүп, кандай болгонун көргөзөм дагы. Анан уже кургатып бүткөндөн кийин окончательныйын уже саттыкка дайын болгонго, кийгенге дайын болгондо дагы бир сыйра көргөзөм. Урматтуу айымдар, мен жакетти, кардиганды бүтүрүп койдум. Мынакей. Оверсайз, чоң размер да, чоң размер. 52, 54, 56 ушундай чоң размер кылдым, атайлап баарын эле майда кылып бербей. Анан азыр айтып кетейин, модели ушундай эле, мынакей ушундай эле. Бул могу жерден бул жерге чейин 56 сантиметр, берге чейин 56 сантиметр, берден берге чейин 25 сантиметр. Муну да мындайынан кыйгачынан кыркабыз, колунун рукавын делечи экиге бөлүп туруп, анан аны деле мындай кыйгачынан кыркабыз, могу жерине келтиребиз да. Келтирип, анан бул жагын мындай эле кошуп коебуз. Кененирээк эле кылдым, анткени бул жакет да өтө сборка кылбай элечи, ичинен арнеси кийилет. Бул баягы көйнөктүн үстүнө же футболканын үстүнө же бирдемкенин үстүнө, эми бул эме мындай өзүңүздөр билесиздер эмненин үстүнө кийгенге. Анан бул эмесин жеңин мен атайлап мындай кенен эле кылдым да, мындай бош кылган жокмун, кенен кылдым. Анан кийин мындай бул узундугу 70 сантиметр болду. Бул жагынан бул жагына чейин 64 сантиметр болду. Бул эмесинен бул жагына чейин 48 сантиметр болду. Бул жерден бул жерге чейин 48 сантиметр болду. Анан бул жерден бул жерге чейин 22 сантиметр болду. Эми бул эми стандарт эмес. Эжекелер мына лекалы ушундай эле. Мына ушинтип эле койсуздар. Анан берин мен мындай тоголок кылып койдум да, бияктарын. Бетке тоголок кылып, ичинен эметип. Бул жакеттин эмнеси жакшы? Бунун ичинен мен эмени маргелланский шелкту салдым да. Основасына маргелланский шелк салдым дагы. Бунун ич жагына мынтип которсоңуздар, которуп мынтип одарып койсоңуздар, бул мындай деле кийсе болот да. Мындай деле кийип алса болот. Мынакей. Ичинде бүт эметтим, тиктим. Бүт тигип койдум. Мындай деле кийсе болот. Болгону эми мына жерге тесемочка тигип салыш керек, берге да тесемка тигип коюш керек. И болду, бул двойной болуп калат.
көптөгөн эми тиккенде оңой эле, жеңил эле сүрөтүн көргөзүп коеюн. Сүрөттөрүн нашивной декорун мен тигип койдум. Мынакей сүрөт ушундай. Анан эми мунун краскасын кантип краскалаш керек, мыналардын баарын мен көргөздүм. Анан бул жагына мен кече эме кылдым, кастрюлага ызык суу куйдум. Кастрюлага ызык суу куюп туруп, ичине ошо бирке моундай сия краска бар болчу. Ошондон бирке эле эми жана чай кашыктын жарымысынан эле кошуп, анан ичине салдым. Кайнаттым, анан кайнап аткан эмеге бул эмени кардиганды салып коюп эле бир жарым саат дагы кайнаттым. Бул краскасын могу өзүнүн основасын, мен основасын но краскаларында закрепление этиш үчүн мен буну дагы краскага салганмын. Эме краскалап туруп анан кийин эмеге кастрюлга, пакетке ороп кастрюлга салбадым элем, ошондо мыналардын баары аябай жакшы краскасы закрепляться этиптир. Сууга эме чыккан жок да. Мен муну анан кийин дагы чайкагам да, жууп чайкап көргөм. Бунун краскасы аябай жакшы эме кириптир да. Анан кийин бул жагы өтө агыш болгондон кийин мен моундай эме фону сия болсун деп, эме жеңдери да ошондой болсун деп анан эмеге буну краскалап койдум. Мунун эң кызыктуусу бул декору. Колуңар менен эле мындай эле кайчы менен кыркып эле анан колуңар менен тигип койсоңуздар, мен муну эми краскасы закрепляться этсин деп, кирсин деп, буну жарым сааттан көбүрөөк пакеттин ичине муну кайнаткам сууга салып. Анан кайра буну бычып, тияктарын баарын муну кошуп, кайра булардын баардыгын кошкондон кийин дагы краскага салып туруп дагы кайнаттым. Ошондо мунун кийиси өтө бышык, өтө жакшы болду да. Эч бир мындай эмеси да, мындай катышкиси да жок да. Анан ушинтип эметсеңиздер болот, кийизди ушинтип бышырып алсаңыздар болот да, өзүңүздөрдүн кийип аткан кийимдериңиздер. Эми бунун бирке катышка болот эмелеричи, түгү чыгат бир аз, бирок мындай өтө эмес да. Абдан жакшы вариант экен. Мен ошо монтажницага краска эме жыям да, анан өзүм жанагы боекко салган жүндү боегон бир чоң кастрюлям бар, ошонун ичине эле пакеттерге ороп, краскаларын закреплять эме кирсин деп пакетке ороп туруп эметтим, кайра кайнаттым. Эмеси жакшы болду да, результат аябай жакшы болду. Эжекелер, бул кардиган сиздерге жакса, колдонуңуздар. Чоң размер бул, чоң размер. Колдонуңуздар, бизге катталыңыздар, жазылыңыздар. YouTube каналга лайк басып, комментарий жазып коюңуздар. Биз менен бирге болуңуздар, эжекелер.